Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов кыргызстандыктарды Комуз күнү менен куттуктады. Анда мындай деп айтылат: улуттук маданиятыбыздын сыймыгы, элдик өнөрүбүздүн өзгөчө символу Комуздун күнү менен куттуктаймын. Биздин элибиз үчүн Комуз жөн гана салттуу музыкалык аспап эмес, маданиятыбыздын туу чокусу, манас эпосу менен катар бабалардын даңктуу жолун урпактарга күү аркылуу жеткирип турган мурас. Канча жылдар өттү, канча доорлор өттү. Ошол улуу жолубуздун баяны Комуз кайрыктарында калып, муундан муунга өтүп, жан дүйнөбүздү ойготуп, улуттук ар намысыбызды ышыктандырып келе жатат. Рух табириге болгон Комузубуздан керемет чыгармалар жаралып, ал көөлөр философиялык тереңдиги, музыкалык көп түрдүүлүгү менен эл аралык аренада таанылып келет. 2019 жылдан бери белгиленип жаткан Комуз күнү жыл сайын салттуу өткөрүлүп, жакшы жөрөлгөгө айланып, республикабыздын маданий турмушунда мындан ары да өзүнүн татыктуу ордун таба берет. Кылым караткан кыргыз Комузунун добушу таңшый берсин деп айтылат.